Саламатсыздарбы? Биз бүгүн шахматты ойногонду билбеген, шахматты жаңы үйрөнчүктөр үчүн атайын сабагыбызды баштайбыз. Сиздер бул сабактын аягында шахматтын фигураларын, баалуулуктарын доска менен таанышасыздар. Жана ошондой эле шахмат ойногонду үйрөнөсүздөр. Биздин курсту бүткөндөн кийин сиз каалаган жериңизде, паркта болобу, досторуңуз мененби же үй бүлөңүз мененби шахмат oyunun ойноп өзүңүздүн убактыңызды пайдалуу өткөрсөңүз болот. Ушул темалардын бардыгын мен сиздерге жеткиликтүү жана эң оңой тилде түшүндүрүп бергени аракет жасаймын. Менин аты жөнүм Даниал Абдивалиев, мен Ош шаарындагы шахмат академиясынын жетекчиси боломун. Жана буга чейин балдарды машыктыруу боюнча 8 жылдык тажрыйбам бар. Балдарды тарбиялап, Кыргызстандын чемпионаттарына жана ар түрдүү турнирлерине катыштырып, ийгиликтүү орундарды ээлеп келе жатышат. Жана ошондой эле өзүм дагы Кыргызстандын универсиадасында 2017 жылы чемпион болгонмун. Жалпысынан ушундай. Эми болсо сиздердин көңүлүңүздөрдү шахмат талаасына бурабыз. Бул жерде биз доска менен таанышып кетебиз. Шахмат талаасы бул 64 клеткадан турат. Жана биз досканы туура коюуну үйрөнүшүбүз керек. Досканы туура коюу үчүн биз оң жактагы досканын клеткасын карайбыз. Ал доскабыз болсо, ушул жерибиз дайыма ак түстө болуш керек. Келгиле эми биз доскадагы шахмат oyunундагы фигуралар менен таанышабыз. Эң биринчи ладьядан баштайбыз. Ладья бул мунара сыяктуу досканын эки четине коюлат. Андан кийин конь, бизче которгондо аттар коюлат. Анан слон. Слондон кийин ферзь жана король коюлат. Ферзь өзүнүн ордун түсүнө жараша тандайт. Мисалы, ферзь кайсыл түстө болсо, ошол түстөгү клеткага турат. Эми болсо, сиздер биз өтүп жаткан теманы бекемдеп алышыңыздар үчүн атайын тесттерди даярдаганбыз. Ошол тесттер менен өзүңүздүн билимиңизди текшерип алсаңыз болот. Көңүлүңүздү экранга бурабыз. Эми болсо сиз өзүңүздүн канчалык деңгээлде өздөштүргөнүңүздү байкай алдыңыз. Азыр болсо ар бир фигуранын баалуулуктарына өтөбүз. Эмне үчүн баалуулуктарына дейсизби? Себеби фигураны алмашарда биз ошонун баасына жараша гана алмашабыз. Ошондо гана кимдин утуп же утулуп жаткандыгын байкасак болот. Мисалы, бул шахматный доскада 6 фигура болсо, ар бир фигуранын өзүнчө баасы бар. Алар төмөнкүдөй. Пешка бул 1-ге барабар. Ал эми конь жана слон 3 пешкага барабар. Ладья болсо 5 пешкага барабар. Андан кийин бизде шахматта ферзь бар. Ал ферзь 9 пешкага барабар болот. Эми болсо биз корольго келе турган болсок, король баалуулугу боюнча эң жогору болуп эсептелинет. Ошондуктан биз корольду 1000 пешкага барабар деп эсептейбиз бул сабакта. Демек, сиздер эми фигуралардын бааларын түшүнгөндөн кийин кайсы фигурага кандай мамиле жасаш керек экенин билип алдыңыздар. Бул болсо баалуулуктары болду фигуралардын. Эми болсо күчүнө келип карай турган болсок, фигуралардын эң күчтүүсү бул ферзь болуп эсептелинет. Эми болсо сиздердин көңүлүңүздөрдү экрандагы тестке бурабыз. Сиз ушул тесттерди чыгаруу менен жаңыдан өткөн темабызды бекемдеп алышыңыз керек.
Достор, эми сиз билимиңизди текшерип алган болсоңуз, сиздердин көңүлүңүздөрдү терминология темасына бурабыз. Биз негизи шахмат ойноп жатканда кийинчерээк жүрүштөрдү жана башка нерселерди үйрөнүш үчүн шахмат доскасында жакшы ориентацияны алып жүрүшүбүз керек. Ошондуктан мен сиздерди азыр бир нече сөздөр менен тааныштырып кетемин. Ошонун негизинде биз кийинки сабактарыбызда фигуралардын жүрүштөрүн үйрөнөбүз. Ал сөздөр төмөндөгүлөр: вертикаль, горизонталь, диагональ. Шахматта 8 вертикаль бар, алар төмөнкүлөр: вертикаль А, вертикаль Б, С, Д, Е, Ф, Ж, H. Жана ошондой эле бизде 8 горизонталь бар. Алар 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи. Терминологиялардын 3-чү түрү бул диагональ. Диагональ бул шахмат доскасындагы кыйгач жолдорду айтабыз. Кыйгач жолдор до эң көп 8 клетка болот, жана эң кыска 2 клетка болот. Эми болсо өткөн темабызды бекемдеш үчүн экрандагы тесттерге көңүлүңүздөрдү бурабыз. Ошону менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Эми болсо өткөн темаларды кайталап кетели. Алар доска. Шахмат доскасында 64 клетка бар. Досканы коердо эң ылдыйдагы оң бурчтагы клеткага карайбыз. Ал ак түстө болуш керек. Андан кийин болсо фигуралардын аталыштарын үйрөндүк. Фигуралар ладья, конь, слон, ферзь, король жана пешка. Жана ошондой эле ал фигуралардын баалуулуктарын үйрөндүк. Пешка 1-ге барабар, конь 3 пешкага барабар, слон 3 пешкага барабар, ладья 5 пешка, же болбосо 1 конь, 2 пешка, же болбосо 1 слон плюс 2 пешка. Ал эми ферзь 9 пешкага барабар. Биз корольду 1000 пешкага барабар деп айтабыз. Демек бул король эң баалуу фигура болуп эсептелинет. Ал эми эң күчтүү фигура бул ферзь болуп эсептелинет. Жалпысынан биздин сабагыбыз аяктады. Эми болсо кийинки сабактан биз фигураларды үйрөнүп баштайбыз. Демек темабыз ладья болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта туруңуздар.